Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Садыр Жапаров Барселона футбол клубунун айланасында айтылган кептерге жооп берди. Президент Садыр Жапаров Бишкекте курулуп жаткан Барселона футбол клубунун айланасында айтылган кептерге комментарий берди. Бул тууралуу өлкө башчынын маеги кабар маалымат агенттигине жарыяланды. Спортто күч атасын тааныбайт дейт. Айрыкча футболдо талантың жок болсо, бага десең королдун баласы болсоң да командага кирбейсиң. Ал эми күчтүү болсоң, айылда кетмен чапкан дыйканын баласы болсоң да командага талашып алышат. Азыркы Кыргызстандын курама командасын караңыздар. Бир дагы байдын же чиновниктин баласы жок. Тескерисинче, жөнөкөй калктын арасынан чыккан балдар жүрүшөт. Мисалга алсак, Раматылык Жаныбек Алыкуловдун баласы курама командабызда чабуулчу болуп жүрөт. Ал киши чиновник болгон эмес, жөнөкөй эле куудул артист болгон. Ошондуктан бүткүл өлкөбүздүн жаштарына кайрылам. Футбол менен машык кыла. Бардык шарттар түзүлүп жатат. Өлкө боюнча ар бир айылга кичи футбол аянтчасын куруп келе жатабыз. Алдыдагы 4-5 жылда ар бир айылда футбол аянтчалары болот. Андан сырткары облустардын, райондордун борборлорунда стадиондор салынат. Азыр ким болбосун биз баарына бирдей шарттарды түзүп беребиз. Андан алдыда келе жаткан 10 жылдан кийин жаштардан жыйынтыгын сурай баштайбыз. Таланты ташкындап турган балдарды мейли кимдин баласы болбосун академияга бекер алганга шарт түзүп беребиз деген президент. Беле кетсек, буга чейин айрым ЖМКлар Бишкектеги Барселона футбол клубунда колунда жоктор машыга албайт деген таризде маалымат чыгарган. Булак Суперкейжи. Чек арадан 25 тоннадан ашуун беде уругу артка кайтарылды. Достук фитосанитардык текшерүү постунда Өзбекстандан импорттолуп кирген 25885 килограмм беде уругунун таңгагында маркировка жоктугу аныкталды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин 2016 жылдын 30 ноябрындагы номер 157 чечимине ылайык Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Карантинге алынган продукциянын ар бир таңгагында продукциянын аталышы, чыгарылган өлкө, экспорттоочу өлкө же реэксперттер өлкө жөнүндө маалыматтарды камтыган маркировкасы болушу керек. Карантин алдындагы жүктү маркировкасыз алып кирүү Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын бузуу болуп саналат. Буга байланыштуу бул жүк импортер өлкөгө кайра кайтарылган дешти министрликтен. Александр Лукашенко Орусияга АКШнын жаңы коркунучу тууралуу эскертти. Беларустун президенти Александр Лукашенко Орусия менен АКШ делегацияларынын Эр-Рияттагы сүйлөшүүлөрүнө комментарий берип жатып, Вашингтон Орусияны Кытайга каршы коюуга аракет кылышы мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу Белта басылмасы жазды. Беларус лидеринин айтымында АКШ эмнени каалап жатканы табышмак бойдон калууда. Биз алар согушту токтотуу үчүн Орусиядан эмне талап кыларын билбейбиз. Менимче алар эми Орусияны Кытайга каршы коюуга аракет кылышы мүмкүн. Буга Орусия жол бербеши керек. Мен муну ушул маселелерге толугу менен аралашкандыктан айтып жатам деген Лукашенко. Орусия менен АКШнын делегацияларынын сүйлөшүүсү 18 февраль күнү Эр-Риядда өткөн. Булак Суперкейжи.
Владимир Путин эмне үчүн Орешник ракетасы мурда чыкпаганын айтып берди. Орусиянын Орешник ракеталык системасынын идеясы 1980-жылдары пайда болгонуна карабастан керектүү материалдардын жоктугунан мурда түзүлө алган эмес. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин келечектеги технологиялар форумунун пленардык жыйынында билдирди. 80-жылдардын аягында адамдар мындай системаларды жасоону ойлоно башташкан, бирок материалдар жок болгондуктан түзө алышкан эмес. Маселе ушунда болчу деген Путин. Путиндин айтымында азыркы күндө Орешник ракетасынын температурасы күндүн бетиндеги температурага туура келет. Буга чейин Путин жаңы Орешник баллистикалык ракетасынын күчүн метеорит кулагандыгы жарылуу күчү менен салыштырган. Орешник Орусиялык Орто аралыкка учуучу баллистикалык ракета. Орешниктин колдонулушу тууралуу биринчи жолу Путин 2024-жылдын 21 ноябрында билдирген. Орешник ракетасы Европадагы каалаган бутага тие алат. Ракетаны токтотуу же атып түшүрүү мүмкүн эмес, себеби ракета секундасына 3 километрге чейин уча алат. Новосибирск. Кыргыз мигрантка болушкан орусиялык депутатка чара көрүлдү. Орусиянын Новосибирск облусунда укук коргоочу Анна Тажиева менен жергиликтүү айылдык кеңештин депутаты Наталья Шишинага кыргызстандык мигрант үй-бүлөнү колдоп чыккан үчүн протокол түзүлдү. Бул тууралуу Медиа Зона басылмасы жазды. Басылма аларга жагымсыз уюмга катыштыгы бар деген айып тагылганын прокуратуранын токтомуна шилтеме кылып жазды. Маалыматка караганда белгисиз адамдар көзөмөл органына укук коргоочу Анна Тажиева Орусияда жагымсыз уюм деп таанылган Лига свободных наций уюмунун видеосун өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүшкөнүнө даттанышкан. Ал видеодо Светлый кыштагындагы жергиликтүү тургун менен кыргызстандык көп балалуу эненин чыр-чатагы баяндалган. Кыргызстандык аялдын күйөөсү орус армиясына кошулуп, Украинага согушка кеткен. Аялды башка тургундар жана жергиликтүү кеңештин депутаты Наталья Шишкина колдоп чыккан. Макалада видео чыккандан кийин депутатка Орусиядагы улутчул русская община уюмунун мүчөлөрү басым көрсөтө баштаганы жазылган. Аны түрмөгө отургузууну каалашат. Алар депутат аялды Кыргызстанга иштейсиң деп айыптап, мигранттардан олжойгон акча аласың дешти. Улутчулдар аялды каматыш үчүн болгон күч аракетин жумшайт деген жогорудагы видеонун авторлору. 30 январда Новосибирск облусунун Каченевск райондук соту Шишкинага жагымсыз уюмга катышкандыгы боюнча протоколго ылайык 5000 рубль айып чегерген. Ал жергиликтүү медиага берген маегинде русская община уюмга ага каршы өнөктүк жүргүзгөнүн, жарыяланган видеолордо уруп сабап, зомбулук көрсөтүүгө, зордуктоого, киши өлтүрүүгө чакырык жасашканын билдирген. Шишкина өмүрүнөн кооптонуп полицияга, прокуратурага, тергөө комитетине кайрылган. Укук коргоочу Анна Тажиева боюнча соттук отурум Новосибирскте 27 февралга белгиленди. Орусиянын юстиция министрлиги 200дөн ашуун бирикмени жагымсыз уюмдардын тизмесине киргизди. Кара тизмеге түшкөн уюмдар менен байланышкан же анын ишине аралашкан делген жарандарга 15 000 рубльга чейин айып пул салынат. Эгер кайрадан кармалса 4 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Бирок укук коргоочулар белгилегендей, жагымсыз уюмга катышуу дегенди аныктоонун жол жобосу так жазылган эмес. Булак Азаттык. Өзбекстандын жана АКШнын башкы дипломаттары мыйзамсыз мигранттар тууралуу сүйлөштү. Өзбекстандын Вашингтондогу элчилиги жана Нью-Йорктогу башкы консулдугу АКШ бийлигинен өлкөдөн чыгарыла турган өзбек жарандары тууралуу маалымат сурады. Маалыматка караганда Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен телефондон сүйлөштү. Саидов Telegram каналдагы баракчасына сүйлөшүү жемиштүү болгонун белгилеп, анын жүрүшүндө эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун негизги маселелери талкууланганын жазды. Эки өлкөнүн башкы дипломаттарынын сүйлөшүүсү тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы да маалымат таратты. Анда АКШдагы өзбек дипломаттары Өзбекстандын жарандарын мекенине коопсуз депортациялоо үчүн америкалык тиешелүү мекемелер менен көптөн бери тыгыз кызматташып жатканы жана өлкөдөн чыгарылган өзбек жарандары Нью-Йорк Ташкент каттам аркылуу мекенине кайтарылары айтылат. Буга чейин АКШ жаңы администрациясы Азия өлкөлөрүнөн барган 100дөн ашык мигрантты Панамага депортациялаганын эл аралык медиа жазган.
Акыркы жылдары Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз барган чет элдиктер, анын ичинде борбор азиялыктардын саны арбаган. Алар мындай кооптуу жол менен Мексикага жетип, андан ары CBR-1 тиркемеси аркылуу АКШга киргенге аракет кылышчу. Азаттыктын өзбек кызматы буга чейин АКШда жашаган 975 өзбек жараны мыйзамсыз иммигрант катары депортацияланышы мүмкүн экенин жазган. Расмий маалыматка ылайык 2023 жылдын сентябрынан 2024 жылдын сентябрына чейин АКШдан Өзбекстанга 572 адам депортацияланган. 2025 жылы 20 январда президент Дональд Трамп кызматка киришкен күнү тиркеме жабылып, ага чейин катталгандардын тизмеси жокко чыгарылган. Натыйжада АКШ Мексика менен чек арасына миңдеген аскерлер жайгаштырылып, дубалга тикеник сым орнотулуп жатканы кабарланган. АКШнын өзүндө мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер жүрүп, депортациялар күч алууда. Президент Трамп иммиграцияга жана Мексика менен чек арага байланыштуу жарлыктарын, АКШнын улуттук коопсуздугун жана суверендүүлүгүн коргоо аракети катары түшүндүргөн. Эл аралык уюмдар, мигранттар менен иштеген бирикмелер жана мамлекеттик мекемелер жарандарга эмгек миграциясына мыйзамдуу жолдор менен гана барууну такай эскертет. Булак Азаттык.